Урматтуу мекендештерим, будай өрөндөрүндө жүрүп, будай тууралуу мурдагы эзерки чыныгы ийгиликке, жакшылыкка, бир такыбалыкка жеткизе турган окуялар эске түшүп, ошол тууралуу сиздер менен бөлүшүш, элдер менен бөлүшкүм келет кишинин. Бир жаш жигит бар эле. Жаш жигит ушундай будайларды эгип, ошол учурда орот эле өздөрүнчө будайларын башка кылып коюп, тегирмендерге алып барып, эми ун кылып, мурдагы жашоо билсеңиздер өтө азыркыга салыштырмалуу кыйыныраак болгон. Мурдагы техника жок, азыркы техника жок, башка жок дегендей. Бул жигит дагы будайларын каптарына салып алып барып, жолдо кетип атса тегирменге карап, тегирменге жетер жетпестен бир жолдун жээгинде иштеп жаткан аксакалга көзү түшөт экен. Ассаламу алейкум аксакал. Ва алейкум салам. Кайга жөнөдүң улум деп. Мурдагыларда байкаса ассаламу алейк бар эле. Тааныбаса дагы, тааныса дагы. Мурда азыркы чөйрөдөгү биздеги жоголуп кетип жаткан нерсе, бизде салам алейкибиз жок. Улууга урмат, кичүүгө иззат деген нерселер күмөндөнүп калды бизде. Салам берсең күмөн менен карайт. Сен мени тааныйсыңбы дейт. Тааныбасаң дагы мусулмансың, мусулман бир тууган. Бул аксакал дагы каяка жөнөдүң балам десе, ата ушул жакта тегирмен бар экен, тегирменге барып будайларымды ун кылып келейин деп атам. Тегирменге тарттырышым керек дейт. Аксакал карап туруп, улум, эгерде сен тегирменге кетип жаткан болсоң, абайлагын, бул тегирменчи алдамчы адам, алдап коюшу мүмкүн. Баягы дагы бала дагы аксакалга карап туруп, аксакал, мен тегирменге түшсөм, тирик чыга турган адаммын. Өзүмө кошуп 2 кап, 3 кап унду алып чыга турган боламын. Мен алдашым мүмкүн, бирок эч качан алданбаймын дейт. Аксакал дагы макулданды деп жолун улайт. Жаш жигит тегирменге келет. Тегирменге келип унун тартырат, башка кылат. Андан кийин тартылган ошол будайын тиякта таразы турат. Ошол таразга тартып келиңиз деп тегирменчи өзү айтат. Бул дагы барат дагы барып койсо 55-60 килограмм тегерегинде будайы чыгат. Бирок кайра келип айтылган, таразы көрсөткөн килограммды айтпайт баягы. Келет дагы калп айтып туруп, мынча килограмм чыкты деп, азыраак айтып, азыраак акча төлөйт дагы. Кубанган абалда баягы тегирменчиден чыгат. Тегирменчиден чыгып кетип жатса, баягы аксакал дагы эле иштеп жаткан. Аксакал карап, "О, улум, не болду, тарттырдыңбы? Бул тегирменчи алдап койбодубу сени?" дейт. Баягы дагы мыйыгда күлүп жылмайып, аксакал, сиз туура эмес ойлопсуз. Туура эмес түшүнүпсүз. Мен айттым го, алдашым мүмкүн, алданбаймын деп. Бул тегирменчи алдай албайт экен, тескерисинче мен муну алдап койдум. Килограммда мындай иштерди кылып койдум деп, кылган ишин сыймыктануу менен айтып берет. Ошондо аксакал баягы балага карап, улум, айтпадым да, абайлагын деп. Бул алдап коюшу мүмкүн тегирменчи деп. Сен арзубаган килограммды алдашың мүмкүн бул дүйнөдө. Бирок ошонайын акыретти күйдүрдүң дейт. Акыретиңди күйдүрүп, акыретиңди каза кылып койдуң. Тегирменчи канчалаган соопторуң алышы мүмкүн. Акыретте келип жакаңа жабышы мүмкүн. Ал сени алдады, бул жерде сен алданган адам сенсиң дейт. Ооба, урматтуу мекендешим, кысса окуядан сабак ала турган болсок, чындыгында бул жашоодо биз көп зулумдарды көрүп коебуз да. Көп учурда алданып калабыз, кээ бир учурларда бирөөдөн жеп калабыз, кээ бир учурларда бирөө бизге доомат кылып коет. Бирок урматтуу мекендешим, акыретке барып, кыяматта машар майданда туруп, Аллах Тааланын астында турган учурубузда зулум берген адам эмес, зулум көргөн адам болсок, бул биз үчүн артык, бул биз үчүн жакшы нерсе. Себеби чыныгы кыяматта грамм дагы адаштырбастан бардык нерсе так туура таразага коюлат. Ким кимди урду, ким кимди жеди, ким кимди парасын алды. Бардыгы акыйкат таризде бир жерге чыккан учурда, ошол учурда өкүнбөшүбүз керек. Макул бул дүйнөдө кыйналайлы, макул бул дүйнөдө бир зулумдарды көрүп калайлы, бирок акыретте жүзүбүз жарык болсун. Кыямат таразасынын алдында жүзүбүз жаркырап турсун, урматтуу мекендешим. Мына будайларды карасак, будайлар, урматтуу мекендешим, бир эле түшкөн данадан пайда болуп канчалаган будайларды берет. Ал дыйкан мисалы үчүн бир будайды жеткизиш үчүн канчалаган эмгектерди кылат. Дары коет, суу коет, өзүнчө бир келип жашайт ошол жерде, карайт, башка кирип кетпесин, бир нерсе болуп кетпесин деп. Канчалаган кыйынчылыктарга карабастан, урматтуу мекендешим, ошол будайларды жеткизет. Будай эми быштым деп ойлогон учурда бышпайт. Аны көтөрүп алып келип тегирменге алып келет. Тегирменге алып келип канчалаган кыйынчылыктар менен баягы будай канчалаган запкыларды көрөт. Айландырат, эзет баягы будайды.
Un болот баягы майда. Будай уңайланат. Un ошол учурда балким мен үчүн кыйынчылыктар бүткөн болушу керек. Ушунча кыйналдым дейт. Жок. Аны набайчылар алат. Набайчылар алып барып камыр кырып, канчалаган кыйынчылыктар менен камыр кылып кайра урат аны. Кээ бир камырчылар буту менен дебелейт. Ошончолук запкыларга карабастан баягы эми мага азап бүтсө керек деп ойлойт. Жок, бүтө эле келе. Аны даяр нан кылып, урматтуу мекендешим, камырдан кийин нан кылып, кызып жаткан чоктун ичине алып барып жабып коет. Ошончолук нерседе күйөт да, ал азатталат. Айтайын деген маселе, урматтуу мекендешим, канчалаган кыйынчылыктар болот жашоодо. Эмне деген кыйынчылыктар болот? Биз тапталып, жакшынакай адам болуп жетишибиз үчүн бул жашоодогу бир сыноолор. Мисалы бир кафенин директору болуп, же бир мектептин директору болуш үчүн алгач мугалимдиктен баштаган эң жакшы нерсе. Кафеде иштетип, ресторан бизнесин кылыш үчүн, урматтуу мекендешим, жөнөкөйлөп идиш жууган адам болгон жакшы. Идиш жуугандан баштап, анан көтөрүлүп, кафенин бардык жайын үйрөнүп туруп, андан кийин кафенин директору болсоң, бул нерсе сен үчүн ылайыктуу татыктуу да. Кокустан эч нерсе жок, келип туруп директор болуп калсаң, бул сен үчүн ката. Бул адилетсиздик бул жерде бар. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, жашоодогу нерселерге сынбашыбыз керек. Жашоо бизди кандайдыр бир тапта биз ойлогон нерселерге алып келип атат. Мурдагы ойлогон нерселерибиз азыркы кандайдыр бир даражада ишке ашып жатканын күбө болобуз, көрөбүз. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, бул нерселер бизди тарбиялап жатат. Кадамдарыбыз, ар бир баскан кадамыбыз, ар бир кылган кыймыл аракеттерибиз, кээде кыйынчылыктар бардыгы бизди тарбиялап алып барып бир ийгиликке жеткизет иншалла. Себепсиз адамдар дагы жүрөт, себептүү адамдар дагы жүрөт. Бирок сен себеп менен жүргөн адам бол. Жөн эле жүрбө. Азыр карасак, сум менен плашат бекерчилердин мекени болуп калган. Бүт жаштардын бекерчиси ошол жерде жүрөт. Себепсиз жөн эле ойноп күлүп жүрөт. Ошондой экен, сен себепсиз жүрбө, себеп менен жүр. Себепсиз жүрбө эч качан, урматтуу мекендешим. Ар бир учурда коркуу келет. Коркуу келген адам катуу аракет кылат. Сенден коркуу Аллахтан болсун, Аллах тыйган нерселерден тыйыл. Буйруган нерсени аткарышка аракет кыл. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, чолок эшек адреске жетиши мүмкүн, дареге жетиши мүмкүн. Мен апам айткан эң бир жакшы сөздөрдүн бири, жай чапкан ат алыска барат. Чолок эшек деп эч ким тоготпошу мүмкүн. Бирок күн сайын кыла бергени сайын ал жетет. Бул жердеги жашоодогу негизги эреже, урматтуу мекендешим, түшүнүп алыңыз, бул туруктуулук. Эгерде сизде бардык нерсе болуп туруп, туруктуулук болбосо, сиз эч нерсеге жетпейсиз. Себеби мында байкасаңыз, сиз 11-класста бир максат койгонсуз, туруктуулук жоктугунун айынан ошол нерсени кылган эмессиз. Мисалы, университетте жүргөн учуруңузда мен катуу окуймун, англис тилин катуу үйрөнөм деп киришсеңиз, бир ай кылган, 2 ай кылган таштап койгонсуз, туруктуулук жоктугунун айынан. Спорт менен машыгасыз, өтө катуу машыга, мен таштабайм. Пожизненно таштабайм эч качан дейсиз. Бирок кичине кылгандан кийин таштап коесуз. Көрдүңүзбү, сиздин негизги кемчилигиңиз жашоодо бир нерсеге жетпей, кор болуп, жөнөкөй эле ошол Нурбек, ошол эле Нургазы болуп жүрүшүңүздүн себеби, урматтуу мекендешим, сизде туруктуулук жок. Эгер туруктуулук болгондо, ошол учурдагы күч менен, ошол учурдагы баштаган нерселериңизди азыркы учурга чейин улап келгениңизде сизде кандай натыйжалар болот эле? Элестетсеңиз өзүңүз. Эмне деген нерселерге жетип калган эле болот элеңиз да? Кандай бийиктиктерге жеткен болот элеңиз? Сизде туруктуулук жоктугунун айынан сиз бардык нерсени таштадыңыз, кор болдуңуз. Туруктуулук болуш керек, урматтуу мекендешим. Пайгамбарыбыз айткан нерсеси эң аз болсо дагы, саз болсун, күн сайын болсун деген. Уланып турганы дегени. Эң жакшы нерсе уланып турганы. Ооба, бир ажымайна кылганда сиз 200 ажымайна кылышыңыз мүмкүн, 100 ажымайна кылышыңыз мүмкүн. Бирок ошону күн сайын кылыш бул өтө катуу эркти талап кылат, урматтуу мекендешим. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, жашоодо бир бийиктикке, чок ийгиликтерге, жакшылыкка жетейин десеңиз, арамдан качыңыз, анан туруктуу болуңуз. Өзүңүз билбейсиз. Мисалы, арам билдирбей келет. Арамдын напору күчтүү болот. Бир түн клуб ачсаңыз байып кетесиз, жөн элечи. Мисал үчүн. Байыш өтө оңой. Эгер арам жол менен болсо.
Адалдыкы тамчылап келет, бирок туруктуу болот. Арам маселесин Кудай Таала арканды узак таштап коет. Барлык нерсени кылышыңыз мүмкүн, бирок аркан бир күн тартылат. Өзүңүздү да үзүп кетет баягы аркан бар го. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, арамдан алыс бол, туруктуу бол. Негизги эреже ушул. Урматтуу мекендештерим, амал кылган амал кылат. Ооба, менин сөзүм миллиондогон адамдарга жетпеши мүмкүн. Бирок миңдеген адамдар ичинен бир адамга таасир кылат. Ал адам миллион адам кылбаган ишти кылышы мүмкүн. Байкасак тарыхты лашкерлер императорлор эмес, империялар эмес, алардын комондондору, алардын башчылары, алардын лидерлери өзгөртүргөн. Стив Джобско бир эле баш болгон. Ал өзгөчөлөнгөн жери дагы жок. Өзгөчөлөнгөн жери ал туруктуу болду, урматтуу мекендешим. Максатынан кайткан жок. Сөздүн аягы туруктуу болуңуз, урматтуу мекендешим. Максаттан эч качан кайтпаңыз.